Мен суроом билим берүү министрине, Толдургүл Шаршеевна. Башталгыч мектептерди жабууга эмне себеп болуп атат? Бизде Ноокат районунда мына Кичалай, Каракой, Капчыгай мектептеринен кайрылуу келип атат да, башталгыч мектептерди жабып атышат. Ушул маселени бир көтөрүп берсеңиз депчи. Буга эмне себеп болуп атат? Рахмат. Чоң рахмат. Аталган мектептер чоң мектептен 5 километр, анан 22 эле окуучу окуйт. Кийинкисинде 22 окуучу, 21 окуучу окуйт. Класска да толбой калып атат да, ошон үчүн чоң мектепке автобус берип, подвоз кылып уюштуруп, сапаттуу билим алсын деп. Булар натыйжасы мектеп, мугалимдер барбайт. Карликовый мектеп болуп калып атат. Мына сиздин берген азыр маалыматыңыз туура эмес маалымат да. Мына бизге Ноокат району Кичалайдан кат жөнөтүп атышат. Кичалай башталгыч мектеби райондон 100 километр алыста жайгашкан. Экинчиси Ноокат районунда Каракой айылындагы башталгыч мектеп, ал дагы 20 километр алыста жайгашкан да. Ошону бир карап көрсөңүз. Себеби буларды жапканга такыр туура келбейт. Биздин моторойган жаш балдарыбыз кышындасы мына кыш келатат. Ал жакта өзүңүз билесиз, кар майга чейин турат да. Бул мектептерди жаппай, тескерисинче жаңы мектеп куруп, шартын түзүп ачып беришибиз керек да. Кичи Алайдагы мектеп чоң мектептин филиалы катары иштей берет ошо жерде, өзүнүн ордунда. Ал эми беркилер подвоз болот 10 километрге жакындары. Ошол филиал кылбасын, себеби 100 километрге филиал болгон мектептин директору бизге 3 айда бир келет экен дейт. Ушуну филиал кылбай эле өзүн калтырсаңыздар. Рахмат. Жооп бербей эле койсоңуз болот. Кийинки маселе маданият министрине. Бизде Ноокатта маданият министри келдиби? Жок, а? Бизде бир айтып кетейин, сураныштар түшүп атат. Таш Жамалов атындагы мектеп кышка даяр эмес деп. Таш Жамалов балдар искусство мектеби эшик терезелери бүгүнкү күндө алмаштырууга муктаж деп. Ушуну жазып алсаңыздар, Алмаз Акунжанович. Ноокат району Кыргыз айыл өкмөтүндө. Андан кийин мына маданият бөлүм жетекчиси дагы Ноокатта бүгүнкү күнгө чейин чечилбей турат экен. 2 жыл болду. Ноокатта маданият бөлүм жетекчиси жок бүгүнкү күнгө чейин. Ушуну да бир караштырып дайындап берсек.